Тарбиялык сабак. Мугалим Тагаева Сапаргүл Назимовна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен жакшылык деген темада тарбиялык саат өтөбүз. Өзгөргөн өңүнө окшоп ак чынынын, күндөрүм өтүп барат жаштыгымдын, кечегиден бүгүнкүгө көбүрөөк, тийс экен тилден колдон жакшылыгым. Сабактын максаты жакшылык кылуу адамдык касиеттин туу чокусу экенин билебиз. Жакшылык кылуу жолун үйрөнүү менен ар бирибиз жакшылык кылууга тарбияланабыз. Жакшылык деген эмне? Сен адамдардын биринчи кезекте жакшы жагын көрө аласыңбы? Же алардын баары эле жамандык кылууга даяр турат деп ойлойсуңбу? Мына ушул суроого жооп берүү менен сенин күнүмдүк кылган жакшылыгыңды билүүгө болот. Жакшылык бул сенин мүнөзүң, адамдын ажырагыс кадыр баркын билүүң. Жакшылык адамзатка ишенүү, адамдын ниети түбүндө жакшы экенине ишенүү. Жакшылык адам бир эле өзүн эмес, башканы да кошо ойлоо. Баарына жакшылык кылууга шартыбыз жок болсо да, эч кимге жамандык кылбоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жакшылык кылуу колуңдан келбесе, жамандык да жасабагын. Кимдир бирөөдөн жакшылык көрүү үчүн кимдир бирөөгө жакшылык кылуу керек. Жакшылыкты алгач ата-эне, бир туугандарыңдан башта. Келгиле, жакшылык кылуу жөнүндө түшүнүк алган болсоңор, ар бирибиз жакшылык кылуунун түрлөрүн жазып чыгабыз. Ошол жазган жакшылыктын ичинде сен жасаган жакшылык бар бекен? Аны сызып белгилейбиз. Жана жакшылык кылууну улантабыз. Саламатта болгула.